Комфорт Плюста машиналар баасы 2,5 миңден, акциялар боюнча биринчи күн бесплатный, 7 күн парк процентин албайт. Досуңуздарды алып келсеңиздер, ишке дагы 5 миң төлөп берет экен. Бүгүнкү күндө 2600 Комфорт Плюста машина табыш тоже нелегко. Таксопарктын владельцтери биздин тааныштарыбыз болот, партнерлорубуз болот. Бизде мнение бар го, жана Жак G7 Комфорт Плюстан чыгып кетти деген. Жок. Жак G7 Комфорт Плюста иштейт. Ушул паркта 2600. Эгерде ушул парктан какой-то проблемаңыздар чыгып, мындай несправедливый какое-то отношение болуп калса, ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, профсоюзский YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бизге өтө көп звоноктор келет, чаласыздар, сурайсыздар аренда боюнча. Ошого бүгүнкү видео специально именно ошол тема боюнча. Аренда авто под такси. Бүгүн биз таксопаркка келдик, өзүбүздүн досторубузга, тааныштарыбызга. Stax.ru деген таксопарк. Парктар азыр билесиздер, өтө көбөйүп кетти. И көбүнчө азыр парктарды көрсөк 6%, 5% өтө кыйын, кымбат условияларды айтышып атат. Бүгүн сиздер ушул парк менен сравнивать этип көрүңүздөр, башка парктарды өзүңүздөр. Комментарийда бул парктан жакшыраак условиялар бар болсо, обязательно комментарийда жазып, кайсы парк экенин көрсөтүп айтып коюңуздар. Биз дагы анализ кылып, өзүбүздүн партнерлорубуз, досторубузга көрсөтүп алайлы, мына туугандар, силердин дагы жакшы условия бар экен деп. Так, условиялар боюнча, биринчиден, парктын проценти боюнча күнүнө 190 рубль экен. Процентке айланса, Комфорт Плюста примерно 2-1 канча процент болуп калат экен. График боюнча баардык машиналарда 6-1 графикте экен. Парктын процентин айттык, даже сиздерге удобный болсун деп бааларын жазып коебуз. Машиналар боюнча кандай машина бар десеңиздер, Kia K5 бар, Optima'лар бар, Hyundai Sonata'лар бар, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7 и Exit LX деген Jack G7 деген машиналары бар экен. Өзүңүздөр чалып, номерлерин указать этип коебуз. 2 адреси бар бул парктын, 2 адресидан жазып коебуз. Чалып, өзүңүздөр праваңыздарды проверкага жөнөтүп, келип, уверенно машиналарды алсаңыздар болот экен. Дагы бир жакшы, кандай десем, удобный варианты, депозити жок клиенттерибизге. Депозити накопительный экен. Депозит эле акчаңыздарды бербей эле келип, машинаны алып, күнүнө бөлүп салса болот экен. Также башка парктарга салыштырганда, басыңыздар биз көрсөтүп коелу сиздерге. Бул жагы оклеечный зонасы экен. Өздөрүнүн оклейкасы бар экен, өздөрүнүн шиномонтаж сервистери бар экен. Мойкаларга чейин баарды өздөрүнүкү экен. Мына бул жакта көрсөңүздөр болот, өтө көп машиналары, өздөрүнүн зона осмотрлары бар. Бир жагдан кирет экен, экинчи жагдан чыгат экен машиналар. Движение бар, односторонний экен бул жакта. Бул таксопарктын владельцтери биздин тааныштарыбыз болот, партнерлорубуз болот. Өтө, кандай десем, таза, честно иштешке аракет кылышат, кылышып атат. Менин алдымда даже мындай случай болгон, водительдерди машинаны сдавать эткени келгенде, грубый отношение кылып, приемкада мындай катуу сүйлөп койгон үчүн өзүнүн сотруднигин даже увольнять этип салган, демонстративно башка сотрудниктерге пример болсун деп. То, что адамча отношение, водитель болобу, клиент болобу, там неважно, баарыга адамча отношение кылышыңар керек деп, мен көзүмчө бир сотруднигин даже уволить этип салган. Ошого бул таксопарк аракет кылып атат, таза иштегенге, жакшы иштегенге, и ценниктерин дагы жакшы беришип атат, арзан кылышат. Нар жакта өздөрүнүн офистери бар даже. Зона мойки, зона шиномонтажа, ремонта. Кыскасы, машинаны бир жерден алып, бир жерге келип, ушул жерде эле ремонтун, мойкасынын бар жогунун осмотрларын өткөзсөңүздөр болот экен. Также булардын өзүнүн сайттары бар. QR-кодун указывать этип коебуз. Комментарийде и видеодо QR-кодду телефон менен өтсөңүздөр, полностью өздөрүнүн сайтыга өтөсүздөр, где кайсы машиналары свободный, кайсы машиналары занят, кандай баалада берилет, арендага, кандай условиялары, полный маалыматы бар да. То есть даже чалып отурбай эле сразу QR-код менен өтүп, бардык маалыматты көрүп алсаңыздар болот. Эгерде ушул парктан какой-то проблемаңыздар чыгып, мындай несправедливый какое-то отношение болуп калса,
смело бизге чалып айтсаңыздар болот. Ушундай болду, ушундай ситуация болду, кандай кылып чечсек болот деп чечип бергенге аракет кылабыз. Бир водитель тапсак азыр интервью алып алайлы деп атат элек, а. Бул жерде бардык сотрудниктер болуп атат. Вот водитель окшойт, а. Assalomu alaykum. Менин атым Кожоназар. Сиздин атыңыз ким болот? Адылбек. Адылбек, ака сиз бу жерде таксиде иштейсизби? Биз азыр таксопаркта реклама кылып атат. Бир эки вопрос берсек болобу? Кандай вот канча болду бу жерде бул паркта иштегениңизге? 105 gün oldu. 105 күндөн бери. Получается 3 ай иштепсиз да? Минимум да, уже 4-ай болуп атат. Уже да? 4. Арендаңыз канча машинаны? 3-3. 3-3. 6-1. 6-1. Кандай парк? Муркаларында лучше да. Вовремя акчаңызды чыгарып атасыз? Вовремя чыгарды. Жанагындай неправильное отношение, грубость. Андайын көрүлүк просто бар. Тек поддержкасына жазганда долго күтүп калабыз да, ошол эле минус эле так. Нормально. Жакшы. Совет бере деңиз паркта машина алганга? Конечно, 100% совет берем. Эми Жакшы парк. 4 ай иштеп коюп жакшы эле срок экен, уже баарын эле билип таанып калсаңыз керек бет да. Мындай бар жок удобно экен, а, бир жерде экен. Мойкасы ham, приёмкасы ham бар жок бир экен, а. Бүт бар бир жерде. Жакшы. Профсоюз KG деген YouTube каналга кирсеңиз, сөттөн көрөсүз. Чоң рахмат, ийгилик сизге. Ушундай туугандар. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Өзүбүздүн туугандан эле сразу комментарий алып койдук. 4 ай иштегенде уже 4 ай эмес, 1 ай иштегенде парктарда билинип калат. Акчалар кандай вовремя чыгабы, чыкпайбы, кандай отношение кылат. Диспетчерский боюнча долго отвечать этет экен, азыр аны уточнять этип сурап көрөбүз. Неге андай болот экен и кантип аны исправить этсе болот экен. Чоң рахмат баарыңыздарга, салам алейкум.